Бишкек шаарынын четинде жайгашкан Дача суу айылы. Дача суу дегенде эле 2017-жылы болгон авиа кырсык эсибизге түшөт. Андан бери 4 жыл өттү. Ошол кайгылуу окуядан кийин жергиликтүү тургундардын айрымдары көчүп кетсе, бул жакта жашоосун улантып, чарбачылыгын кеңейтип жаткандар да бар. Алардын бири айылдын этегинде отурукташкан бул жаш үй бүлө. Чарбасында жылкы, уйдан тышкары учурда 350 үндүгү бар. Бишкекке ушу айылда деле мал менен болчук. Мал карап, жайлоого чыгып, тоолордо жүрчү элек жайлоого чыгып. Анан ошо мал менен эле келип калдык бул жакка деле. Мал карайбыз, тиричиликти ушул жакта уланталы деп эле. Мал баккан үчүн ушу чеке жакка келдик. Канча жыл болду келгениңизге? Келгенибизге бир 6 жыл. 6 жыл болуп калды. Жолдошум ат теме кылган үчүн ушу Дача сууга келип калдык. Бул жерде көп булак болуп турат. Ошол жака барып турушат. Анан айылдын чекеси мал карайбыз деп ушу чеке жакка келдик. Атайын. Биз биринчи өзүбүз үчүн бактык. Бир канча 18'de алып келди. Үкам бар эле ошол алып келип, анан ошону карап багып эле баягы кызыгып кеттик да. Ошонун этин жеп, баягы шилесин татып алдык да. Анан кийин ушул жакшы экен, эмдиги жылы дагы азыраак болсо дагы багабыз деп аз-аздан багып атып, анан кийин элдер сурап, сатпайсыңарбы, ана мына деп ушинтип суроо талап көп болуп кетти. Ошого дагы кызыгып, кой, ушундан да кичине бизнес кылсакпы деп ойлонуп, анан кийин ошолордой болуп көбөйүп кетти да. Эрте туруп эле ушу жолдошум мал жакка келет. Келип эле эрте буларга жем бериш керек. Жемин берет. Нарак берагын карайт, ушу кандай жатышты, кандай турушту деп буларды. Бир топ эле түйшүк булардын немеси. Оор, бат эле бир нерсе болсо өлүп калат. Жанагы анча-мынча оор тийбейт дешет үндүккө, бирок мына жакын арада тийип калды. Сал ооруп калышат, грипп болуп калышат буларда дечи. Буларга деле аптекада дарылар бар өздөрүнө. Ошо парастремол, немелер, стромондор кошулган дары болуш керек. Буларга деле температура чыгат. Ооруганда ушу дене таптары кызарып, ысытма чыгып турат экен да, ошону түшүрүш үчүн. Көбүнчө порошок болот буларга. Сууга салып, сууга чылап беришет, ошону ичет. Эмнелерде жашат жемдерден? Жүгөрү, андан сырткары дагы. Булар жаңы чыкканда чөжө болуп чыгышат.
өзүбүз бир 50 штуктай алып жумуртка бастырабыз. Анан жумурткасы тууру жаңысында бастырып чөчө чыгарышат. Анан чөчө болуп чыккандан кийин баягындай витаминдүү ар түрдүү жемдерди жешет булар. Кымбат 50 сомдон алабыз, 70 сомдон алабыз. Ошолорду жешет. Анан өтө ысыкты жакшы көрөт булар. Суукта өлүп калат жашындачы. Аябай эле мээнети күч булардын. Мисалы канча маал тамак бересиздер? Жашында постоянный турат. Ошол жем кечке чейин турат да. Бир идиштер бар өзүнүн атайын жем салган. Ошол идиштерде сааттан кечке турат, өздөрү каалагандай тамактанып жей беришет. Анан мынантип чоңоюп калганда 3 маал жем чачып калабыз. Эмне жемдер чачасыздар? Жүгөрү чачылат. Жүгөрүнү жана тартып чачышат, майдалап. Кийин чоңойгондо, мындай болгондо мына чоң боюнча жей беришет. Андан сырткары бул жака талаага да жайып койот окшойсуз. Талаага жайылып келет, оттоп. Эртеден кечке эле биздики мына жерде талаада жүрүшөт. Кайра алып келип башын бириктирүү оңойго турбайт болуш керек, э? Жардам беришет да балдар. Балдар бар, балдар карашат. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Чоңоюп калышты болуш керек. Чоңоюп калышты. Колго ушинтип жардам берип. Ошо балдар карашат. Көпчүлүгүндө. Бул жак баа чеке болгон үчүн мына жактар бүт эле полия да. Мына каналдын ар жагында чоң полиялар бар. Ошол жакта жүгөрү, арпа, буудай бар жогу эгилет. Өзүбүз мына жүгөрү эгип, ушу тоокторго түшүм жыйнап келишет. Азыр мындай эле чала бересиз, э? Азыр ушундай. Мисалы, учурда 350гө жакын үндүк бар экен да. Аларды багуу үчүн канча каражат, мисалы, санап көрдүңүзбү беле, канча каражат сарпталат? Күнүнө бир мешок жем жейт да булар. Бир мешок жем. Килограмм канчадан алса, мисалы, мешөктөп алганда эми канчадан аласыз? Мынандай баштай алганда 15 сомдон алышат. Албачта. Азыр ошо 19 сомбу, кандай ушундай болуп калган. Кышында кымбаттайт эми, э? Кышта кымбаттайт да. Жанагындай жыйнаган маалда 15 сомдон болуп калат баштайлар. Бул жака талаага эле жайып коет экенсиздер, ит-бит кол салып деген сыяктуулар болуп турабы? Андайлар болуп турат. Кол салышат. Иттерди көбүнчө эле жок кылып ар ким байлайт бул жергечи. Байын жүрө бербейт. Бирок бош иттер ар жактан эле келбесе, бул жака берде жок да. Бир 100 үндүк бастыра турган болсоңуздар, э? Ошо канчасы жашап кетет мисалы? Жарымы деп кое берейинчи. Жарымы? Жарымы. Булар назик болот да. Булар назик болот. Бат-баттан өлүп калышат, жакшы карабасаңчы. Булар деле күйшүгү да аябай көп болуш керек, э? Ооруп да калышат. Жаанга чыдабайт, жаанда өлүп калышат, жамгырда. Үндүк туурасында кызыктуу фактылар. Үй үндүктөрү Түндүк Американын түштүгүндө, Мексикада жана Америка Кошмо Штаттарында байырлаган жапайы үндүктөрдөн келип чыккан. 16-кылымдын башында биринчилерден болуп Испанияда колго бага башташкан. 1930-жылдарга чейин Европа өлкөлөрүндө үндүктөр негизинен эт үчүн эмес, декоративдик максатта багылып келген. Ал учурда адамда бул канаттуунун этин жейт деген түшүнүк болгон эмес. Үндүктөр абдан эмоционалдуу келишет. Аларга кам көргөн адамдарга бат көнөт. Бирок алар бейкапар оюндарды жактырышпайт. Аларга агрессия көрсөтүшөт. Үй үндүктөрү жазында жана күзүндө гана жумуртка туушат. Ошондуктан аны жумуртка үчүн эмес, негизинен диеталык эт үчүн багышат. Үндүктүн эти ден соолукка пайдалуу. Анын курамы адамдын организмин фосфор, селен, цинк, калий жана магний, А, Б, Д жана Е витаминдери менен камсыз кылат. Ал аш болумдуу келет. Азыр эми бул үндүктөр пайдалуу эле жегенгечи. Немеси даамдуу да, этичи. Эт аябай шорлуу, даамдуу, берки тоокторуна караганда шорлуу го. Анан көп эле клиент эме болот да, ашат да, мисалы үчүн, үндүктүн эти дешип баары суктанышып, жакшы экен, өтө семиз болсо дагы болбойт экен дешипчи. Мындай орточосу ушундай жакшы окшойт дейм да. Анан азыр эми үндүктүкү бир аз малдыкына караганда эти арзаныраак. Арзан.
кыйла эле ошого дагы эме болсо элек. Анын үстүнөн бул жерде природада чоңоюп атышпайбы буларчы? Эч кандай химикат жебей десеңчи. Талаада каалаганча басат кечке чейин. Ошентип кечке жерден деле азыктанышат, чөп жар жешет. Ошого дагы баягы эти жакшы таза болуш керек деп ойлойм. Буга эсептесең эме да, эсептебей эле эме кылып атты окшойт, багып атты. Былтыры ушу эсептеп баарын ар бирин жазып ушундай кылды да. Буларга бир топ эле расход кетип калат экен. Мындай карасаң өзүн өзү актабай да калат да. Анан баягы иштеп келгениң ушуларга сарптап эле жем чөп берип, жана витаминдерин алып берип, жана эмелерин жана ока таштарын дайындап эме кылганга эле бир топ акча кетип калат да, билинбей элечи, майда алып атып элечи. Анан булар азыр 350 бул азыр аз жем жебейт да, буларга көп расход кыласың да. Үндүктөрдү көбүнчө ошо кышында алышат экен. Эми баягы кышында өздөрү да бул үндүктөр баягы жайында ысыкты жакшы көргөнү менен кышында суукту талап кылып, баягы семиргени да ошо кышта суукта семирет. Ошон үчүн ошо жаңы жылга декабрда даяр болуп калат да. Үндүктөрдү өзүбүз багабыз. Анан мындай атайын базарга алып чыгып сатпайбыз. Жаңы жылга өзүбүз соебуз, мына кошуна колоңдор алышат. Анан мындай өзүбүз базарга барып жанагындай сатып көрбөппүз. Эми үндүктөрдүн баасы өзү өзгөрүп турат. Буларды жаңы жылдан кийин уже эме болуп калат да. Баасы арзандап калат го. Анан мастектерин баягы январь-февралдарда кымбаттайт экен. Алар баягы туутка даяр болуп атышат деп, кайра мындай көбөйткөн алгандар кымбатыраак алышат экен. Эми быйылкысын билбейм, азыр боло элек да эмичи. Былтыр сатып, оптун бир сатты, ошону анан машина алып алган, портер алган да. Эң эмеси эле муну эми баягы мындай экен да. Муну жайында иштейт, ушуларга сарпта да. Булар ушинтип баягы иштегениң эле топтоп, бул касса сыяктуу болуп турат экен да. Касса болуп эле анан кийин ошол эмеде сата каласың, анан ошо колуңа акча тийип калат. Бир болупчу, бир топтон. А мен ойлоп калдым, бул ушул касса эле окшойт. Болбосо жай менен тапканыбызды жеп коебуз деп ойлойм да. Анан топтолуп турат, ошо топтолуп, анан ошо күздө эме кышта сатып, анан ошо бир нерсеге жарап калат экен да, ошо ягы жакшы экен. Жолдошума айтам да, бул эмне азыр бөлүп калат, анан минтип калат, мынантип жүдөтүп деп коем да менчи. Муну бакканда эмне десем, ал айтат да, жай менен тапканыбызды дейт, каалаган жакка басып дейт, иштетип баягы акчабызды жеп коебуз дейт. Кой үндүк жейт эле, үндүккө бир нерсе алышым керек эле, анан мындай кылышым керек эле, жем салгыч алышым керек, анан суу куйгуч алышым керек деп анан кийин ошолорду алат да. Алып келип анан кийин буларды багып чоңойтуп, ушинтип акчаларын ушуга расход кылып эле ушинтет. Анан кийин кышта бир сатып алганда көрдүңбү, бул касса. Өзүнчө эле мынаны топтолуп калды. Жөнөкөй да акча билинбей иштетилип кете берет эле дейт да. Эми баягы адамда план болот өзүчө. Көп эле нерсени пландап жашайсың да, ушул
эме бир торпок болгондон кийин ушунусу да эки торпок болсо экен. Бир ат кармап алсаң, дагы жанында бирөө болуп, экинчи ат пайда болсо экен депчи үмүттөнүп, баягы кыялданып ушундай жашайт экенсиң. Анан баягы жолдошум мал базарда иштеген үчүн дагы мындай мал жакка жакынбыз да. Ошон үчүн мындай малдан качпайбыз деле карагандан. Айзора Иманалиева, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.